Баткенде 14 миллион 600 миң сомдук аткезчилик жүк алып өтүү фактысы катталды. Баткенде чек арачылар 14 миллион 600 миң сомдук аткезчилик жүктөрдү алып өтүүгө бөгөт койду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 11-майда Лейлек чек арачылары 9 баш букка жүктөлгөн Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Анда айдоочунун жанында малга тийиштүү документтери болгон эмес. Алдын ала алынган маалыматка караганда ири мүйүздүү жандыктардын жалпы баасы болжол менен 1 миллион 60 миң сомду түздү. Ал эми 12-майда Лейлек районунун Достук айылында чек арачылар Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унаадан 2024-жылы Кытайдан өндүрүлгөн Техноспарк үлгүсүндөгү 1361 уюлдук телефон табылган. Ал эми айдоочунун жанында товарларды алып өтүүгө уруксат кагазы болгон эмес. Алдын ала маалыматка караганда смартфондор 13 миллион 600 миң сомго бааланган.